Баткен облыстық ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык 5 декабрда саат 9:00 Сыдыков көчөсүндө 46 жаштагы тургунду күмүш түстөгү Mercedes-Benz унаасы сүзүп, айдоочу аны унаасына салып алып, изин жашырган. 6 декабрда саат 9:30 жарандын жансыз денеси жол четинен табылды. Видео байкоо жүйөсүндө окуя катталып, милициянын ыкчам аракеттеринин натыйжасында 26 жаштагы тургун жана унаа автотетиктер базарынан табылып, айдоочу кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 2025 жылдын 5 декабрь күнү Баткен шаарында Садыков көчөсүндө жөө жүргүнчү жөө өтмөктөн өтүп бараткан учурда белгисиз автоунаа келип аны сүзүп кеткен. Ошол учурда айдоочулар ал жөө жүргүнчүнү автоунаасына салып, Кызыл Бел айылына алып барып, ошол жерде түшүрүп койгон. Ошол жерде 6 декабрь күнү анын жансыз денеси табылып атат. Андан кийин айдоочу кызматкерлер ошондой эле бул кыймыл аракеттердин бардыгы ошол Коопсуз шаар камерасына түшүп калган. Ошол камеранын негизинде автоунаа аныкталып, 6 декабрь күнү айдоочу жана автоунаа кармалып, автоунаасы айып короо жайына токтотулган. Ошондой эле азыркы күндө айдоочу боюнча, айдоочунун кыймыл аракети боюнча тергөө иштери жүрүп атат.